Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Кадыров айтат, иттердин өлүмү бул өтө орой сөз бандераларга жана Украина элин азапка салган улутчул чүпүрөккө карата колдонулушу мүмкүн. Бирок биз иттерди камкор кылмышкерлер менен бир катарга коюп кордогубуз келбейт деди. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында орус күчтөрүнүн аскердик казарманы бутага алган аба соккуларынан ондогон Украина аскерлери мерт болду. Бул тууралуу 19 мартта жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана күбөлөрү билдиришти. Орус армиясы чабуул койгон маалда казарманда 200дөй аскер уктап жатканын Франс пресс жаңылыктар агенттиги 19 мартта 22 жаштагы украиналык жоокерге шилтеме кылып жазды. Кеминде 50дөй сөөктү алып чыгышты. Уранды алдында дагы канча киши бар экенин билбейбиз деп айтып берген өзүн Максим деп тааныштырган жоокер. Николаев облусунун губернатору Виталий Кимдин сөзүнө караганда, казармага 18 мартта сокку урулган жана куткаруу иштери ишемби күнү да уланды. Ал окуя Украин аскерлери уктап жаткан мезгилде болгонун кошумчалады. Бирок казарма так кайсы жерде жайгашканын, канча аскер жабыркаганын айткан жок. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактар аркылуу растоо мүмкүн боло элек. Орусиянын армиясы Украинага басып киргенден бери эки тараптын жоготууларын бышыктоо кыйынчылык менен коштолуп келет. 24 күнүн ичинде Орусиянын армиясы мурдагыдай алдыга жыла албай калганы кабарланганы менен орус күчтөрү Украинанын шаарларын аткылоону жана абадан сокку урууну улантып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу Украинанын батыш бөлүгүндө үндөн ылдам учуучу кинжал ракетасын колдонгонун билдирүүдө. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков 19 марттагы брифингде айтып чыкты. 18 мартта кинжал авиациялык комплексинин гиперылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталар менен Ивано-Франковск облусунун Делятин калтуу пунктундагы Украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок-дарылары сакталган жер төлөдөгү ири кампасы жок кылынды деп билдирди Коношенков. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү Делятин аймагынан сокку урулганын ырастаганы менен бул чабуулда кандай ракета колдонулганы дагы такталышы керек экенин айтышты. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам уча аларын, абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага сокку ураларын билдирип келет. Украинада орус күчтөрүнүн чабуулдары 24 февралдан бери уланып жатат. Соңку 24 күнүн ичинде Украинада согуш жүздөгөн жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрүн алды. Бириккен Улуттар уюмунун эсеби боюнча согуш башталгандан бери 3 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө жер которууга аргасы болду.